Урматтуу Дастан Артисбекович, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу финансы рыногун тескөө жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы 2018 жылы 19 ноябрь айындагы номер 539 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитилген финансы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу чөйрөсүнө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларынын күчүн жоготуу деп таануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору сиздердин карооңуздарга сунуш кылат. Ушул мыйзам долбоору МамФин көзөмөл кызматынын тарабынан Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына дал келтирүү максатында иштелип чыккан. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 83 беренесинин 1 бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасында аткаруу бийлигин өкмөт, ага баш ийген министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар ишке ашырат. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 10 жана 11 берелерине ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтү министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жобосун, башкаруу чиймесин жана штаттык санын чектерин бекитет. Ошондой эле ушул аталган мамлекеттик органдардын ортосундагы иш милдеттерди бөлүштүрөт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу финансы рыногун тескөө жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы өз ишин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдында жүргүзгөн административдик ведомство болуп саналат. Ушуга байланыштуу МамФин көзөмөл кызматынын укуктук статусу жана негизги жобосу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чечими менен аныкталууга тийиш. Башкача айтканда, урматтуу депутаттар, бизде өзүбүздүн тармактык мыйзамыбыз бар, азыр иштеп атат. Бирок ошону менен бирге биз жанагы өкмөт жөнүндө конституциялык мыйзамга баш ийип, ошонун алкагында өзүбүздүн жоболорду бекитиш керек болчу да, ошого байланыштуу ушул мыйзамга шайкеш келтирип атабыз да, негизги максаты. Ошону менен, урматтуу депутаттар, ушул мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздү өтүнөм.